Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи модельер конструкторду адистигинин окутуучусу Мырзабаева Күмүшайдын тигүү буюмдарын конструкциялоо предметинен видео сабак. Сабактын темасы түз формадагы юбканын конструкциясын түзүү, тапшырма юбканын техникалык сүрөтүн чийип аны баяндоо, өлчөм жана кошумчаларды тандоо, эсептөө жана чиймени тургузуу. Өлчөмдөр 4 өлчөм алынат: бел курчамын жарымы, жамбаш курчамын жарымы, юбканын узундугу жана белден жамбашка чейинки аралык. Кошумчалар бел курчамын жарымына жана жамбаш курчамын жарымына тандайбыз. Андан кийин конструкцияны эсептеп, аны таблицага келтиребиз. Биз жогоруда түз формадагы юбканы баяндап алдык, конструкциясын, өлчөмдөрдү алдык, кошумчаларды тандадык жана конструкцияны эсептеп чыктык. Эми ошол эсептөөлөр боюнча түз формадагы шлицелүү юбканын конструкциясын чийебиз. Биз тандап алган өлчөмдөр, юбканын өлчөмдөрү мыналар. Мына СТ барабар 34, бул жарымы, СБ барабар 48, жамбаш курчамын жарымы, ДБ 20 см, бул белден жамбашка чейинки аралык жана юбканын узундугу 60 см алдык. Ошондой эле биз кошулуучу эркин кыймылдоону жана дем алууну камсыз кыла турган кошумчаларды тандап алдык. ПТ барабар 1,5 чейин алышыбыз мүмкүн. Бул белге кошулуучу кошумча жана ПБ барабар 1,5 2 см, 1,5 2 см алышыбыз мүмкүн. Бул жамбаш курчамынын жарымына кошулуучу кошумча. Ошондой эле ушул тандап алган өлчөмдөрдү жана кошумчаларды колдонуп биз бел курчамын эсептедик. Эсептегенде бел курчамын эсептегенде 18,5 чыкты. Ошондой эле бул арткы бөлүгү. Жамбашты эсептедик, 20 см чыкты бул жерде. Алдыңкы бөлүгү бел курчамы 22,5 см жана жамбаш курчамы 27 см чыкты. Эми ушул берүүлөр боюнча биз юбканын, түз формадагы юбканын конструкциясын чийебиз. Конструкцияны базистик торчону чийүүдөн баштайбыз. Биринчи эле Т точкасын белгилеп алабыз. Т точкасын белгилеп алабыз. Ушул точкадан төмөндү карай юбканын узундугун өлчөйбүз. Узундугу бизде 60 см. Биз миллиметровкада чийип аткан үчүн бул жерде санап эле өлчөп коебуз. Он 12 квадрат бул 60 см болот. Андан кийин узундугун өлчөгөндөн кийин жамбаштын энине барабар болгон энин өлчөп алабыз. Жамбаштын ени бизде 48 см, кошкондо 50 см болгон. Бул жерге бир точкасын коебуз. Мындан төмөн карай юбканын узундугун чийебиз. Бул этек сызыгы болот. Юбканын этек сызыгы. Эки линияны туташтырсак, этек сызыгы келип чыгат. Точкаларды коебуз. N1. Не истегенди билдирет бул. Эми жамбаш сызыгын табабыз. Жамбаш сызыгы бизде 20 см барабар. Б точкасын коюп, мындан туура сызык жүргүзөбүз.
Бул юбканын базистик торчосунун сызыгы. Эми ушул базистик торчонун ичине биринчи арткы бөлүктү чийебиз. Арткы бөлүктү чийиш үчүн биз чыккан санды өлчөйбүз. Ал бизде 18,5 сантиметр болгон. 18,5. Бул жеке Т2 тамгасын коебуз. И жамбашты өлчөйбүз. Жамбаштын ени бизде 22,5 сантиметр. 22,5. Бул жеке Б2 точкасын коебуз. И ушул эки точканы ири сызык менен туташтырып, жанагы этек сызыгына чейин созуп, юбканын каптал сызыгын алабыз. Арткы бөлүктүн каптал сызыгын алабыз. Эми танооду түшүрөбүз. Юбканын бел сызыгына сөзсүз түрдө таноо түшүрүлүш керек. Ал белдин энин 0,4-кө көбөйткөндө келип чыгат. Башкача айтканда 18,5-ды 0,4-кө көбөйтөбүз. Ал болот 72. Так. 77,5 дейли. Танообуз бизде 3 сантиметрге барабар. 1,5 алып, арткы бөлүктө танообузду 10-дан 12 сантиметрге алынышы мүмкүн. Биз 10 сантиметр алалы. Юбка шилицелүү болгон үчүн шилицени узундугун юбканын узундугуна жараша алсак болот. Биз 20 сантиметр алалы дагы, эни 4-5 сантиметр алынат. 4 сантиметр алалы. Шилице деген юбканын бүктөм тилиги арткы тигишке түшүрүлөт. Бул арткы бөлүк бүттү. Эми алдыңкы бөлүктү өлчөйбүз. Алдыңкы бөлүктү Т1 точкасынан оңдон солго карай өлчөйбүз. Алдыңкы бөлүктүн бели 22,5 болгон. Da 1, 2, 3, 4, 22,5. Так, жамбашы 27 сантиметр екен. 5, biraz mı olacağım bu adaki? Şu böyle etek sızığına çeyin sozovuz. Bu жерде etek sızığı birbirine dal gelip жатат. Точкаларды коебуз. И танооду алдыңкы бөлүктү кандай тапсак, бул жакта деле ошондой эле табабыз. Алдыңкы бөлүктө таноонун узундугу узунураак болот. 1-2 сантиметрге. Бул жерде биз 12 сантиметр алдык. Ушул түз формадагы шилицелүү юбканын конструкциясы, чиймеси, башкача айтканда.